Ruhul Maani'de gelет İmam Auza'i rahmetullahi aleyh'ten şu tıyılıngan tacassustu al istima ila hadise kavmin ve hum lehu karihun bir sözdü tınşaganda ayтканда бирок ал жактырбайт экөөңөр сүйлөшүп атасыңар да бирок менин укканымды жактырасыңарбы жок ушуга кулак салган ушул тажассус дейт экен аңдыган уккан кулак салган мынабул нерсе өтөрөм Бухари шарифте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваяты келет Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбарыбыз мындай деди Ман истама иля хадиси кавмин ва хум лаху карихун субба фи узунайхил анук яумал кияма Kimde Peygamberimiz aytат kulak төшөп уга турган болсо бирөөнүн сөзүн бир коомдун сөзүн алар буну жактырбайт эле укканын дейт ушуга азап кандай экен кыямат күнү анын эки кулагына коргошун куйлат дейт коргошун куйлат дейт анук деп коргошун айтат эки кулагыначы болгондо да кайнатылган эритилген коргошун анук деп эритилген коргошунду айтат эки кулагына ушунун азабы биринчи башталышы эки кулагына эритилген коргошунду куят дейт Бухари шарифтин риваяты Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат ким ушинтип кулак салып уга турган болсо ошончо кылбаңыз экөө сүйлөшүп атабы келбей эле коюң анан эгерде корксоң уруксат сурап барыңыз болбосочу өзгөчө бирөөнүн сөзү эмне деп атат эмне деп кулагыңызга эритилген коргошунга таяр болсоңуз кое бериңиз ошого таяр болсоңуз бул пайгамбарыбыздын хадиси бул биздин ата чоң аталарыбыздын сөзү эмес Алланын рахматы Алла Таала вахий берген анын азабын айтып койгон ар бир нерсенин пайда зыянын айтып койгон Ар-Расасул Мудаб деп коет экен эритилген коргошун кулагына куйланат деген Ухубатан лахум неге ага жаза катары Tafsiri Kurtubi деген бар. Kurtubi деген tafsiri бар. Allama Kurtubi rahmetullahi aleyh bir окуяны зикир кылат ошо tafsirinde. Ал окуя мындайча болгон. Амр ибн Динар деген болгон rahmetullahi aleyh. Ушу киши айтат, bir кишинин эжеси бар экен да. Анан эжеси ооруп калыптыр. Үйүнө барса, зиярат кылып коюн деп. Ажалы келип өтүп кетиптир көз жумуп. Анан эми эжесин өзү алып барат да. Тияк бияк кепин сепин жаназасы бар болуп туруп эми көргө койгондо махрамы коет да. Бир тууганы бул. Анан өзү түшөт экен дагы кабырга коет экен, кабырга коюп атканда ушу чөнтөгүнөн динар түшүп калат экен акчасы. Жакшы байкабастан аны жаап туруп кетип калышат экен. Да караса кийин караса акчасы түшүп калган. Не дейт анан кой, барып эми ачып алып алайын дейт эми каякта эми. Азыр эле жапкан болсо. Барып ачып туруп алып атканча эжемдики кандай болду экен ахирет экен деп бир ачып көрөйүнчү деп ача коет экен да ата. Ача койсо эле от экен да буягычы. Азапта экен да. Жаап эле коркуп эле келип апасына келип. Апа. Эжем эмне амал кылат эле? Эмне болду буга? Эмне үчүн ушундай болду тиякта ушундай десе айткан экен мындай деп. Канат туахиру сала ан мавaqitiha. Намазды кечиктирип окуйт эле дейт экен. Биринчиси. Экинчиси, качан дагы мындай кылчу дейт. Изанама жайран кошуналар уктап калганда комат иля буютихим жаналардын үйлөрүнө барат эле дагы дейт. Фаал камат узунаха иля абвабиха. Эми жатканда аларга бар. Ошолордун кулагын тынча укчу экен да. Эмнени сүйлөшүп жатышат депчи. Эмнени айтып жатышат деп. Вадаат узунаха аля бабил жайран. Ошо кошунанын эштерине кулак салат эле. Фатажассаса Анан не кылат? Тажассуслат алейхим ва тухриджа асрарахум. Алардын сырларын башкаларга айтып коет экен да. Мына угуп алып туруп айтып коет экен да. Иши эле мына ошого мынандай болду амана деп. Туугандар, бул тафсир китептеринде келген тамаша эмес, жомок эмес. Булардын бардыгы бир акыйкат. Ошондон бул киши айткан экен, ушунун себебинен кабыры отко толгон экен деген экен. Кабырыңды отко толтургуң келсе, угуп ал. Анда ушундай ушактарга, ушундай нерсеге кулак салып жүрө бер. Дагы айта бер. Бирөөнүн ушу сырын, аялы менен күйөөсү эмнени сүйлөштү, ана жак айта берем ягына. Экөө эмнени кылды? Мындай бул жерде бир маселени билип коюш керек. Кошумча айтайын. Эгерде бузукулук таркатуу, адамдарга жамандык, туруксуздук,
ушундай таркатуу максатына кыла турган болсо, бунун аркасынан ээрчиген важип караш керек аны. Коопсуздук маселесинде. Эгерде ушундай жаман кыла турган болсо, астагфирулла, ушундай бир кан төгө турганга неме кылып аткан болсо, ол жаман. Bir neседен аялы менен көз сүйлөшүп атат, ага сага эч кандай зыян жок, адамдарга эч кандай зыян жок. О барып туруп бир жерде өрттөйбүз, жарабыз деп аткан жери жок. Семейный сөздөрдү сүйлөшүп атат. Ылдый сөздөр бар, эки достун ортосунда сөздөр бар мисалы. Андайларга ошо кулак салган, кабырын от менен кыямат күнү кулагына эритилген коргошонго таяр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Калганы адамдарга зыян жеткире турган, адамдарга ушундай ыңгай азыркында жаман абалды түзө турган болсо, ал бөлөк нерсе. Шариятта ал бөлөк нерсе турган. Бузукулукту токтотуу үчүн, амандыкты орнотуу үчүн, бенделерге жамандыктан ошолордун бардыгына тоскоолдук парда коюш үчүн ал бөлөк нерсе. Демек ага андайга аркасынан карап, ушул адам, ушул бузук адам, ушу келди, ушу жамандык кылат. Адамды өлтүрүшү мүмкүн, кол салышы мүмкүн, жамандык кылышы мүмкүн. Алардын аркасынан түшүү ал боло турган нерсе, шариятта милдеттүү нерсе ал. Чыккынчылар, саткындар, эл бузарлар. Угуп туруңуз, чыккынчы кичине чечип берип коеюн. Чыккынчылар, саткындар, эл бузарлар, мамлекетте ушундай талкалайын дегендер, жамандык кылгандар ушулар. Аларды ушундай карап издегени ал нормальный нерсе. Мейлиби? Бирок бул жерде шарият чекти коюп койгонда, мисалы, бирөө семейный жашаса сага эч кандай жамандык кыла турмун. Ошо сен угуп атасың. Астагфирулла. Даже иншалла карап турган телефонун ачуу, аны көрүү, угуу, ушулардын баардыгы. Мисалы кайсы адамдар ушу бир жаман ой болсо, ушул чото ушу бир нерсе кыла турган болуп атат. Ушу өрт чыгара турган болуп атат ушул. Ушу кан төгө турган болуп атат. Ушу бир туруксуздукка, ушу бир жамандык алып келе турган болуп атат деген күмөндөрдүн аркасынан чыга турган болсо, буга кирбейт. Түшүнүктүүбү? Себептен ал жерде элдин тынчтыгы бар да, амандыгы бар да. Душмандан коргонуу деген каякта калды анда. Душмандан коргонуу деген каяктан калды. Ал бар нерсени. Бирок ошончо шарият алымдарыбыз чек кылып койгон, зыян жетеби, жетпейби? Ушу жагын караш керек.